Үйлөнүү алдында ниетибизди кантип Аллах үчүн түздөйбүз? О деги эле үйлөнүүдөн мурда кандай ниет кылабыз? Шуну жаман көп айттым да. Ошо үйлөнгөндө айтыш керек, диними толуктайын. Күнөөгө түшпөйүн, арамга түшпөйүн. Жакшы перзенттүү болоюн, элге жерге кызмат кыла турган перзенттер тарбиялайын деген жакшы ниеттер болуш керек. 4 ай дааватка чыгып жүрөм, Кудайга шүгүр дейт. Үйлөнөйүн деп ата-энем тапкан кыздар менен таанышсам эле сакалыма карап сүйлөшпөй атат. Өзү кызга көрүнгөнү барганда сакалдарды жууп тазалап шампундан коюп барыш керек. Анан ушундай боюнча эле тытышып калган бойдон барбаш керек. Тарап кичине атыр коюп барыш керек да. Мен болушу мушу деп эле бара берген менен болбойт, жасаныш керек. Ата-энем сакалыңды кыскарт деп атат. Не кылсам болот? Жашым 26-да. Аллага шүгүр, түшүмдө сахабаларды, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды түш көрдүм. Мага Зилзала сүрөсүнүн 1-чи аятын окуп берди. Андай үнді уккан эмесмин. Дүйнөдө жок чоң рахмат. Аллахым өмүрүңүзгө береке берсин. Сизди урматтап сыйлайбыз. Аллахым ыраазы болсун, кабыл кылсын дейт. Эми үйлөнөйүн деп сакалды кыскарт деп айтпайбыз, урматтуу бир тууганым. Бирок сакалыңды тартипке келтир деп айтабыз. Жакшылап жуу, Бишкекке барсаң мусулманча байнары болуп калган, жакшылап жууп аппак болуп калат, ошо менен бара бересиң иншалла. Анан экинчи маселе, сакал маселесине келгенде сакалды коюунун тартиптери бар. Ошол тартиптери сүннөттө кандай болот дегенди карманып аткара турган болсо жакшы болот. Анан үчүнчү маселе бар. Бүгүн турмушка саңа чыга элек туруп, сакалың алсаң саңа турмушка чыгам деген болсо, эртең ата-энеңи карабай койсоң, бүрсүк намаз окубай койсоң деп айтышы мүмкүнбү, жокпу? Ошого сен издей бер, ошого ыраазы болгон туш келсин, иншалла Кудай Таалам берекесин берет. Кээ бирлер бар да, үйлөнө элек айтат, мен ата-энем менен чогуу жашабайм, мен байпагыңды жуубайм, мен деген антпейм, мен деген мынтпейм. Ошого вообще үйлөнбөш керек. Кудайым сага бериптир деп айтам. Кудайым сага бериптир, үйлөнбөй туруп ким экенин билип алдың, экиреге шүгүр намаз оку дагы башкасын изде. Кудайга шүгүр айтыш керек. Үйлөнүп ал, той кылып, акчанын баары кеткенден кийин ушундай болуп калса, эмне кылат элең? Бир экөөнү төрөп койсо эмне кылат элең? Жинделик кылып аткан болсо. Ошо жинди экендиги башында билинип калгандыгы сенин мындай бир маңдай пешенеңин тагдырыңын ачык экенинен кабар берет да. Кудайга шүгүр айтып садака берип коюш керек булар. Мен дааватчымын, дааватчы кызга үйлөнгүм келет. Өзүмө ылайыктуу кызга жолуга албай жатамын дейт. Менин жашым 27-де, мен сакал койгонум үчүн кыздар мага тийгиси келбей жатышат. Эмне кылышымды билбей жатамын. Истихарага кылсам дагы болбой жатат. Көп эле кызга салып көрдүм, дуа кылып коесузбу? Сен дааватчы болсоң, дааватчы кыз жакшы көрөт сакалыңа. Демек дааватчы эмеске барып алган окшойсуң да. Карап барыш керек да. Анан аял үйлөнгөндө кыз издебеш керек, эркек издеш керек үйлөнгөнгө. Эркек издеп жакшы, ошону кызын алыш керек деген сөз да. Кайсы эркек жакшы болсо, ошонун кыздары жакшы болот. Кызды таап алып, атасын кийин таанышса болбогон иш. Атасын таап, таксыр кыздарыңыз барбы, карындаштарыңыз барбы деп үйлөнсөң, ошондо жакшы кыз табасың деген сөз да. Үйлөнүш үчүн биринчи эркек издеш керек. Эркектин кызын алсаң, ошондо жакшы жубайлуу болосуң. Шабан айына 10 күн жетпей үйлөнүп алса эмне болот дейт. Ошо 10 күн жетпей үйлөнүп алган болот, нормально. Шабанда үйлөнгөндө соо көп деп атат да. Жок. 24 саат 12 ай үйлөнө бересиң, эч зыян жок иншалла. Жешилтип отап артка жылдырсынбы? Жок, жылдырба. Жакшылыктын эртеси жакшы. Бычышып алыштык элек. Бычышканда көңүлү калып калбайбы? Эмнеге жылдырды, бирнеке болдубу деп баспаса болот да. Эркектик күчүм жоголду, үйлөнөйүн десем коркуп жатам, аял эмне дейт дейт. Бул күлкү эмес. Бул азыр 30% эркектер тукумсуз болуп атат. Жана Кытайдын тамактарын жеп бардыгы, жанагы Мила деген идиш жууп бардыгы, эркектер тукумсуз. Анан жанагы прививка деген сайылып атпайбы? Ошол нерселерден улам адамдар, урматтуу бир тууган, бардыгы эмес, прививканын кээ бири жакшы. Жогорку кеңеш боюнча депутаттар менен сүйлөштүм, азыр мыйзам киргизип атпайбы? Ошонун кээ бирлери милдеттүү дейт да, бирок кээ бирлери милдеттүү эмес. Милдеттүү эместер коркунучтуу болуп калышы ыктымалы бар да. Анан гендерлик бузулуу болот. Жана эркектер семирип барган сайын, аялдар дагы бөлөкчө болуп,
Анан эркек аялдын жынысы бири-бирине жакындап, анан барып отуруп жыныстык кызыгуу жок болуп, ушундай болуп кетет. Бул ошол нерседен. Мунун дарысын табыптарга барыш керек, таза жүрүш керек, таква көп кылыш керек, Анан мына кээ бирлер көр таква болот да, кыштын күнү барып муздак суга эстен жагылып отуруп, баарын өлтүрүп коет. Ал болбойт да. Ошого жөн эле кургаттаныш керек болот. Анан эң чоң дары бул таквалык. Эң чоң дары бул таквалык, урматтуу бир тууганым. Анан ошол өзүбүздүн таза тамактар жеген керек, өзүбүздүн нан, сары май жана агартылбаган ун. Эгерде нан жей турган болсоң, тегерменге тарттырып жесең, ошол өтө пайдалуу. Аппак ундар булар зыян болот ден соолукка, мисалы үчүн, Суу май жебе жана өзүбүздүн сары май, өзүбүздүн топоздун эти мисалы үчүн, ошолор нормалдуу жей турган болсо, сүзмө, курут, ушулардын бардыгы сага ден соолук бере турган нукура азыктар. Анан эң чоң таквалык иншалла. Бул көйгөй көп. Мен өтө көп көрөм келгендерден. Чында ушундай урматтуу бир тууганым, эркектер айтпайт, бири-бирине күлө берет, күлүп аткандын өзүнүн ар жагында дагы бир проблемасы бар. Анткени кыргыз айткан сынчыны сыңар өтүгү майрык деп. Ошо кыштын күнү муздак сууга эстен жагылбаш керек, эгер жылуу суу жок болсо, жылуу кармаш керек, бут жылуу болуш керек, баш жылуу, чачтарды өстүрүп коюп, башыңа суу көткөрүп коюп, кийин суу көтпөгөн жериң калбайт мисалы үчүн. Анан таквалык кылып дарылап, анан үйлөнүш керек. Анан көпкө чейин үйлөнбөй жүрүп калсаң дагы өчүп калат. Жок болуп кетет да, жок болуп кетет. Нике түнү күйөө кыздын бутун жууп, суусун бөлмөнүн төрт бурчуна чачса, ошол үйдө береке мол болот деп уктум эле. Ошол туурабы? Ошону экинчи турмушка чыкканда да аткарса болобу? Нике күнү аткарылуучу амалдар жөнүндө кыскача маалымат бериңизчи. Шариатта келген нерсе нике түнүндө ошол биринчи түнү ошол эркек менен аял экөө тең намаз окуйт, аял эркекке уюп нафил намаз окушат, анан дуба кылышат. Анан ошол жубайлык мамиле болоорунасындагы дубаларды айтып турган болсо, бардыгы жакшы болот. Анан бутунчуп суусун чачып деген сөздөр боюнча ошондой китептерде айтылат, бирок ошолордун бир далилдери бар экендигин илимибиз аз болгондуктан биле албайбыз. Өзбекстандык бир тууганыбыз экен. Мен Өзбекстанда окугам, жазганды катачылыктарым үчүн кечиресиз дейт. Мына суроо мындай. Жакында көчүп келдим, жакында кыргыз паспортун алам иншалла. Өзүм эле көчүп келген 5 убакыт намаз окуйм. Участок алып, үй салып үйлөнгөнүм жакшыбы, же үйлөнүп алып үй салганым, үй салганга чейин квартирада жашап турсак да болобу дейт. 25 экенсиң, үйлөнүп алып, экөө үй салганың жакшы болот. Кийин ажыраша албай кыйналасыңар, жакшы да. Болбосо ажырашып коюп калгандаргачы. Ошого экөө үй чогуу салсаңар, экөөңө турсу көрүнөт, урушуп кетип кайра жашай бересиңер. Ошого карыз алып катын ал, катын жаңга калат, карыздан кутуласың деген накыл сөз, туура сөз.